Assalamu алейкум, туугандар. Көкөйдөн ушул там сатка чыгып жатат. Там издеп жүргөндөр бул видеону көрүңүздөр. Дареги Көкөйдө архивден киргенде эле мынакей мечит. Мечиттен өйдө күн чыгышты көздөй кеткенде эле 3-чү там. Ичин баарын тартып берейин. Негизи бул жалпы бир там болгон экен, бирок экиге бөлүп документ чыккан экен. Жартысы буну да рекламага тарттым. Эми бул жагын тартып берип атам. Эки хажайын эки башка. Калоочулар бириктирип алсаңыздар да болот. Анда эмесе үйдүн ичин көрөлү. Мынакей бисмилла деп киргенде эле мынакей бардыгы навес кирпичтен салынган. Потологу плита менен жабылган. Бул жагында топка, үйдүн ичин көрөлү. Анда эмесе участок 7 сотик. Бул жакта коро сарай, временкалары бар экен, баарын тартып берем. Бул жагында гаражы. Анда эмесе үйдүн ичине кирдик. Бисмилла. Киргенде эле бул жер прихожка. Прихожкадан өткөндө бул жеринде да ушундай бир чоң бир коридор же бөлмө, кыскасы размери 3,5 болжол менен 7. Ушундай төзүн баары потолок, натяжной потолок менен жасалган. Айнектердин баары пластик. Бул жагынан коридор менен 3 бөлмөгө кирет экен. Сол жагына киргенде бул жагында мына өзүңүздөр көргөндөй зал. Залдын размери болжол менен 5ке 6,5. Потолок, натяжной потолок, ушул бардык сиздер көргөн эмеректер калат деп жатат. Мынакей бул жерде да ушундай жакшы гарнитур бар экен. Паровой отопление бар. Бул жакта азыр бир кары апабыз бар экен. Ал жакты тартпай эле коеюн. Бул жакта дагы бир спальный бар. Түз киргенде дагы бул жакта спальный бар. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй ичин потолокторун ушундай розовый цветте натяжной потолок тартылган. Өзүңүздөр көргөндөй ичи тыкан эле экен. Коридордун дуаллары ушундай өзүңүздөр көргөндөй декор. Сырт жагын тартып берейин, анда эмесе шаарга жакын, шаар болуп калышы да мүмкүн деп жатат, шаарга карап калышы мүмкүн деп жатат. Мынакей бул жагында гараж. Гаражы да аябай чоң экен. Бул жагында беременкасы, мынакей кухня бардык суулары кирген. Бул жагында тамак жей турган бөлмөсү. Бул жакта коро сарай, банялары, туалеттерин баары внутренний туалеттей унитаздар коюлган экен. Бул жагында очокканалары. Мынакей 3 казандын түрүнө жасалган ушундай очоккана. Бул жакта көмүрканалар. Кыскасы бардык эле шарттары бар экен. Баасын анда айтайлы, баасын 35.000 АКШ долларын сурап жатышат. Өзүңүздөр чалып көрүңүздөр. Вариантыңыздарды сунуштап көрүңүздөр. Видеого лайк басып коюңуздар туугандар. Келерки чыгышка чейин саламатта болуңуздар.